что вы сегодня смогли. Очень рада, что вы сегодня смогли, несмотря на то, что сейчас сезон такой школьный начался. Анан кыргызча кылып алыппы же орусча кылып алыппы кыздар? Ошону чечип алалыкчы. Или айырмасы жокпу? В комментариях напишите, пожалуйста. Ошо комментарийге жазсаңар кыздар, кыргызча кылып алып, орусча кылып алыппы? Анда көңүндө эле кыргызча кыла берелик кыздар, анан Кыргызча дейт, презентацияда. кыздар. Чоң рахмат кыздар. Колубуз бош эмесине карабастан азыр келип аракет кылып, өнүгүбүздү токтобой, өзгөрүүбүздү, өсүүбүздү алдыга алып баратабыз буюрса. Анткени көрдүк да, бул IT дүйнөсүндө адамдын өзүнөн көп нерсе көз каранды экен да. Биз бирөөнү күтүп, мага берчи деп, мени ким тартып коет, мени ким түртүп коет деп турбастан, сөзсүз биз өзүбүздүн ичибизден өзүбүз аракет кылыш керек экенбиз да. Мотивацияны тегеректен издебей, өзүбүздү өзүбүз тизгиндеп аракет кылып туруш керек экенбиз. Анан Үмүт, Айгерим, Элнура, сиздерге чоң рахмат. Бүгүн абдан жакшы бизге өнүгүүбүздүн кийинки этапы болгон жумуш издөө, портфолио, резюме деген темалар баарыбыздын астыбызда эле турат да. Чырашкалардын астында, башка ошо жуниорлордун астында. Ошол теманы бүгүн кыздар ачып берелик деген бизге чоң жардам болот. Менде дагы абдан көп суроолор бар болчу. Анан акырындан бир сыра өзүм Google жетип атып көп нерсесин таап алдым, бирок мына практикадан башынан өткөн кыздардан сурап алсак да жакшы да. Ошо биринчи сөздү азыр Үмүт Айтбаевага берелик. LinkedIn'де кандай иш алып бериш керек, ошону бизге айтып көрсөтүп берсе. Үмүт, сөз сизде. Кандайсыңар кыздар, жакшысыңарбы? Бир аз шашылыш болуп калды, кечирип коесуздар. Азыр биринчи резюме жөнүндө айтып берейин, анан LinkedIn жөнүндө айтып берейинби? Же эгер LinkedIn десеңиздер, азыр мен биринчи резюме жөнүндө айта берейин, Багирже. Көрүнүп жатабы? Ооба, Үмүт. Кантип чоңойтчу эле. Биз муну чоңойто албай калдым. Жайында бул июль айында Айгуль Ажыкулова, Алина Кадырова, мен анан Сани Сайкал, андан Багирже кошулду эле, бирок андан кийин бир аз иштей албай калдык август айында. Жолугушууларды кылып өзүбүз резюме, анан cover letter дайындап аттык элек жумушка орношконго. Анан ошондо көп информацияларды окуп чыктык, резюмени кантип толтуруш керек, кантип эмеге өзүбүзгө ылайыктуу вакансияларды табыш керек деп ошо PMдер чогулуп иштегенбиз. Ошол боюнча мен бөлүшүп берейин. Биз бүгүн кантип туура резюме жазууну үйрөнөбүз. Силер билесиңер, резюме деп колдонобуз или анкета, бирок азыр көбүнчөсүн резюме деп айтабыз. Өзүбүздүн жумушка дайындап жатканда сөзсүз түрдө жакшы, керектүү жана биздин баардык биз жөнүндө толук информацияны бере турган резюме дайындашыбыз керек. Анан кийин бул резюмени толтуруп атканда биз мурун эле көнүп калганбыз, өзүбүз жөнүндө туулган жылыбызды, баардык нерселерди жазып өтчүбүз. Азыр андай толук биз жөнүндө маалымат берип атканда туулган жылыбызды, жашыбызды, жынысыбызды, жашаган жерибизди жазбай койгонубуз деле туура. Азыр жана дагы эгер жумуш берип жаткан работодатель обязательно сүрөт болсун дебесе, даже сүрөтүбүздү деле койбой койсок болот резюмеге.
Андан кийин резюме жасап жатканда дайынданып алыш керек. Бул эмне кантип дайынданабыз дегенде, биз мисалы үчүн LinkedIn'ден же DevKG же JobKG-ден бир вакансияны көрүп калдык, же бизге ушундай веб дизайнер керек, же UI UX дизайнер керек, же project менеджер керек, же SMM специалисти керек дегенде, ошол компания жөнүндө аябай жакшы маалымат алышыбыз керек да, дайынданышыбыз керек. Бул компания эмнени каалап жатат, кайсы эле багытта иш алып барат, кандай достижениялары бар, кандай минустары бар, канча кардар менен иштейт деген сыяктуу нерселерди Google'дан карап, ошол компанияны изучать этишибиз керек. И ошол эле кезде өзүбүздү дагы изучать этишибиз керек да, мен киммин, мен чын эле ушул компанияга барганда кандай иш алып бара алам, эмнелерди билем, кандай пайдалуу скиллдерим бар деп, ошонун баарын тизмектеп чыгышыбыз керек биринчичи. Анан керектүү ошол баардык эле жумуш берип атканда астында жазылат го, бул бизге деген кандай навыкалар керек, кандай эмнени билиши керек депчи, ошол списокты аябай кунт коюп окуп чыгышыбыз керек да, ошо работодатель эмне деп жазды. Ошол списокты карап, анан кийин ошол списокко жараша ойлонушубуз керек, ушул скиллдер менде барбы, мен өзүмдү кандай позицияда көрсөтө алам деп ойлонуп баардыгын жазып чыгыш керек. Андан кийин анан резюме түзүп башташ керек да. Мисалы үчүн мен project менеджер болом десем, сөзсүз түрдө Үмүт Айтбаева деп жазып туруп, project менеджер деп жазышым керек. Чоң кылып мен ошол эмеге мисалы Google атамбы, подавать этип аткан позициямды атын сөзсүз түрдө жазышым керек. Бул көрүнүп атабы? Муну азыр муну өчүрүп коеюн, анан мен өзүмдүн түзгөн эмени көрсөтүп берейинчи лучше. Бул жерде бир аз орусча болгондугуна байланыштуу бир аз ыңгайсыз болуп атат. Анан мен мисалы үчүн проект менеджер деп жазам. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Мен өзүмдүн түзгөн эмем боюнча жазып көрсөтүп берейин. Мынакей мындай кылып мен көрүнүп атабы, резюме дайындагам. Сөзсүз түрдө атыңыздарды, фамилияңыздарды чоң кылып жазасыздар. Андан кийин кайсы позицияга подавать этип атасыңар, ошол позицияны жазыш керек. Мисалы үчүн project manager деп жаздым. Андан кийин вот accomplishments деген бул мен жөнүндө деген нерсе, о себе, about me деген. Ошол жерге сөзсүз азыр резюмелерде бир абзац болобу, өзүңөр жөнүндө силер кандай достиженияларыңар бар, ушуга чейин эмне кылдыңар, ошол жөнүндө жазышыңар керек да. Мисалга алсак, мисалы бир ресторатор болсо, ресторатор жазыш керек да. Мен 60 киши иштеген ресторанды иштеттим. Мен иштеп жатканда 2 жылдын ичинде доход 40%ке же 60%ке өстү деп цифралар менен көрсөтүшүңүздөр керек да. Мисалы үчүн мен project менеджер болуп, Акматов IT'де 2 ай стажировка өттүм. Ал жакта мен 9 адамдан турган командада иштедим, ошолордун project менеджери болдум деп жазып койдум да. Мен мындай так даана маалымат берип атам да, мен иштедим, канча киши менен иштеше алдым, жана кандай мындай өзгөрүүлөр кирди мен депчи. Биз иштеген жерибизге пайда алып келишибиз керек да. Ошо работодатель каалайт да, биз эмне пайда алып келебиз, ошону көргөзүшүбүз керек да. Ошондо гана биз татыктуу кандидат болобуз да ошол позициягачы. Ошол нерсени камтып кетиш керек. Жөн эле курулай жаза бербеш керек да. Мен өтө мотивированный адаммын, мен бат эле үйрөнүп кетемин деген нерселер уже эскирип калыптыр. Андай нерселерди жазбай, биз так даана цифралар менен көрсөтүшүбүз керек. Эмне кылдык, канча бир убакыттын ичинде кандай бир жетишкендиктерге жеттик, ошол жөнүндө жазыш керек. Анан кийин биз опыт жөнүндө жазып атканда эң акыркы иштеген жерибизден баштайбыз да. Эң биринчи, мисалы үчүн 10 жыл мурун иштеген жерибизди жазбай деле койсок болот да. Эң биринчи номер 1 деп туруп, акыркы иштеген жерибиздин атын жазабыз. Анан кийин кайсы позицияда иштедик, анан сөзсүз түрдө числосун жазасыздар, сөзсүз түрдө айын, жылын көрсөтүш керек.
ошого тиешелүү нерселерди жазыш керек да. Мисалы үчүн мен project manager болсом, ошого тиешелүүлөрдү жазам, эгер менин опытым бар болсо. Мен болсо бул резюмеде көбүнчө бүт ошо internshipтерди жаздым да, стажировка өткөн жерлеримди жазып койдум. Анан мен ошо junior project managerлерди карап атам да, азыр juniорлор талап кылынган компанияларга жиберип коюп атам тиги резюме. Андан кийин ошентип акыркы 10 жылдын ичинде иштеген жумуштардан жазсаңыздар болот. Болбосо акыркы 5 жылдыкты да жазсаңар болот. Эгер аябай көп иштеген жериңер болсо, мурунку 20 жыл мурунку иштеген жерлерди жазбай деле койсо болот экен. Бул резюменин эмеси бир барак же 2 барак, максимум 2 барак болгону жакшы да. Анткени работодательдер күнүгө миңдеген резюмелерди алганда, алар баардыгын окуй алышпайт экен. Анан ошолор башын жакшы башташ керек да. Башында силер зацепить этип калсаңар работодательди, значит силердин резюмеңерди окушат да. Эгер биз аларды цеплять эте турчу бир эчтеке сөз же бир силердин бир жакшы бир качествоңарды көрүп калбаса, анда ал резюме окулбай эле калып калат экен. Андан кийин сөзсүз түрдө эме билим жөнүндө жазабыз. Мен Бермет Досманбетовага бул эмемди жибергенде айтты, азыр мен алмаштырып коюшум керек. Бул алмашпаган версиясын көрсөтүп атыптыр азырга. Билимди, education, образованияны experience'тен кийин жазсаңар да жакшы, азыр ушундай болуп калды, көбүнчө опытка карап калышты деп айтты да. Ошон үчүн биринчи опытты жазып, андан кийин education'ди жазыш керек экен, образование, билим жөнүндө. Ал жерге болсо, ошол мисалы үчүн азыр мен мурун международный отношенияны бүтүргөм, ошону жазсам болот экен. Андан кийин мисалы үчүн проект чыракта окудум, project менеджерди 3 ай окудум. Ошону жазам да, мен project менеджерликке подавать этип атканым үчүн. Бул сол жакта болсо контакты деп турат. Ошол жерге сөзсүз түрдө, мисалы үчүн электронный адресибизди сөзсүз түрдө көрсөтүшүбүз керек. Анандай серьезная почтанын аты серьезный болуш керек да. Даже биз Айтпаева Үмүт анан CH деп ачпадыкпы, чырак дегенди билдирип, ошо CH дагы башка работодательдерге мен жөнүндө эч кандай маалымат бербегени үчүн несерьезный деп кабыл алышат экен да. Эмне үчүн бул аял CH'ти кошуп койду депчи. Ошон үчүн серьезный бир көп бир цифралары жок эле серьезный почта түзүп, ошону жиберишиңер керек. Обязательно номер телефона. Анан LinkedIn. Бул LinkedIn болсо биз азыр Instagram'ды бойломдой развлекательный кылып колдонуп атпайбызбы? Биз моундай серьезный иш издегенде көбүнчөсү LinkedIn'ди сурашат экен да. LinkedIn'ден карап туруп, мондай сиздер көрүп тургандай менкиндей ссылкасын алып туруп коюп койсоңуздар болот экен. Google документтен резюме дайындаган болсоңор, аякта ссылка дегенди басып, работающий ссылка кылып жиберсеңиздер да болот да. Алар ушуну сразу басып, силердин LinkedIn страничкаңарды көрүп чыгат да. LinkedIn страничкада бул резюме сыяктуу ал жерге полностью силер жөнүндө маалыматтар кирет. Ошол жерден сиз эгер иш издеп аткан болсоңор, активном поиске деп коюп, анан көрсөтөсүңөр кайсылар жумушту издеп атасыңар. Ошол боюнча запростор силерге келе берет да, ар кандай предложениялар келе берет. Бул компания junior project менеджерди издеп атат, сиз ушуга подавать этиңиз деп. Андан кийин вот soft skill'дерди обязательно көрсөтүш керек. Бул жерде вот критическое мышление аябай азыр 2021-22 жылдары топ 5ке кирген скиллдерден бири болуп саналат экен. Time management дагы топ 5ке кирген soft skill. Креативный болуш керек. Анан обязательно коммуникабельный болуш дагы аябай маанилүү экен. Ошол нерсени да көрсөтүш керек экен. Андан кийин project менеджерликке кааласаңар, бул организаторский иштерди кылганды жакшы билишиңер керек. Адамдарды укканды жана сүйлөшкөндү убеждать эткенди билиш керек. Андан hard skillдер болсо, бул керектүү, мисалы үчүн өзүңүздөргө керектүү UI UX болсоңуздар, өзүңөрдүн
hard skill'lerdi жазасыңар. Мен project manager, agile, Scrum, Notion, Trello, Miro'da иштей алам деп жазып койдум да. Microsoft Office, Google Tools, анан Canva деп койдум. И презентация кылганды да аябай жакшы билиш керек да project менеджерлер. Презентация өтүргөндү, эмне кайсыл эмелерде программаларда презентация жасай аласыздар, ошонун баарын жакшы билиш керек. И еще дагы Microsoft Project дегенби ушундай дагы бир программа бар экен, ошону да өздөштүрүп алса жакшы экен. Кумтөрдө ошол программа менен иштешет экен. И обязательно тил, кайсы тилде сүйлөй аласыздар, ошону да көрсөтүп койсоңор жакшы. Кыргыз тил, англис, ошону канчалык деңгээлде сүйлөй аласыңар, ошону да көрсөтсөңөр болот. И сүрөт коюш не обязательно, бирок эгер сүрөт коюуну кааласаңыздар, жакшы, серьезный, официальный жакшы сүрөттү койгонго аракет кылыңыздар. Бирок прям паспортко түшкөн сүрөттү да каалашпайт көп работ, особенно Америка, Европадагы компанияларга силер онлайн подавать этип атсаңар, мындай более веселый, мындай өзүңөрдүн эмоцияңарды көрсөтүп турган сүрөттөрдү койсоңор болот. Анан ушинтип баарын изучать этип чыгып, анан кийин жасап койсоңуздар болот резюмеңиздерди. Canva'дан мен азыр буну Canva'дан жасадым. Canva'дан карап туруп, ошо Canva'дагы шаблондорду карап, бирок көбүнчө окуп чыксаңар, мындай пустой шаблон алып, өзүңөр түзгөнүңөр жакшы деп совет беришет экен. Өзүңөрдүкү болсун, бирөөлөрдү копировать этпегиле деп дагы сунушташат экен. Ошол, андан кийин болсо LinkedIn'ди аябай азыр өтө маанилүү. LinkedIn'ге обязательно ачып өзүңөрдүн аккаунтуңарды түзүп койгула. Бул жерден силердин кандай эмеңер болсо, контактыда канча контакт болсо, ошолор эгер LinkedIn'де болгон болсо чыгара беришет экен. Анан мынакей мен LinkedIn'ге жазып койдум эле, open to work деп чыгып калды да, мен уже подавать этип атам депчи. Мен эгер менин профилиме кызыккандар болсо, көрүшөт да, бул айым бул эмеге подавать этип атыптыр, junior project manager вакансиясын издеп атыптыр дейт. И ошол жөнүндө полностью биякта ачсаңар оңой эле экен. Обязательно сүрөтүңөрдү коесуңар, өзүңөр жөнүндө жазасыңар, обязательно полностью образованияңарды башынан баштап жазып баштайсыңар, анан кийин кайсы жумушту каалайсыңар, ошолордун баарын толтура бересиңер. Мынакей көрдүңөрбү? Project manager или Scrum Master жумушун издеп атам деп койдум. Каякта иштейм? Работа в офисе, гибридный формат работа, удаленная работа. Ушуларды белгилеп койсоңор, бул жерде баардык шаблон бар, бир гана муну өзүңөр каалаган нерселериңерди белгилеп койсоңор да. Мисалы үчүн мен European Unionго да иштей алам, удаленный работалар чыгып калса деп кыйын иши болуп жазып койдум. Ошол, анан кийин вот сразу же я активно подаю заявку деп полностью ушунун баарын көрсөтүп, ачып эле анан баарын сохранить этип коесуңар, болду. Силерге болсо күнүгө уведомлениялар келип турат, момундай жумуш чыгып атат, көрүп көрүңүз, эгер кызыктырса жиберип койгула деп. И опыт работаңарды да жазып койсоңор болот. Бул жерде баардыгы навыкини бассаңар эле полностью чыгат экен, ошол жерден эле белгилеп кое бересиңер да. Өтө оңой экен. Анан силерди эмне кимдер кызыктырат, ошолорго Инстаграмдагыдай эле подписка кылып койсоңор болот экен. Мисалы үчүн MedDevs, программа по развитию предпринимательства, инноваций, ПИК. Ушуларды отслеживать этип турам да, мен карап аларда кандай маалыматтар болуп атат, жаңылыктар болуп атат карап турам. Ошентип LinkedIn'ди ачып алып эле өзүңөр ар бир шаг сайын жасай берсеңер, күнүгө карап турсаңар, может силерге жаккан, силердин кыялыңардагы жумушка да орношуп калышыңар толук мүмкүн. Ошол кыздар, айтайын дегеним. Эгер кааласаңыздар, мен биздин жасаган презентацияны жөнөтүп койдум. Аякта аябай көп сонун информациялар. Үмүт, угулбай калдыңыз. Үмүт. Так, слово передам Багире. Багира, можете поднять руку, пожалуйста? Айгерим. Багира. Пожалуйста. Что-то не слышно, наверное. Здравствуйте, Пропал. девочки. Слышно. Подключилась. Чоң рахмат, Үмүткө.
абдан содержательно было да. Суроолоруңар болсо кыздар көргөндөн кийин чатка жазгыла суроолоруңарды. Балдар да кириптир, Бакай Акылбеков сурооңузга. Анан бул кыздардын презентациялардан кийин, кыздар тааныштырып өткөндөн темаларынан кийин балким микрофондоруңузду кошуп берсек, өзүңүз да сураганга мүмкүнчүлүк беребиз буюрса. Чоң рахмат Үмүткө. Эми убакыт Айгерим Талгарбекова келди. Элнура да, Элнура Жолдубаева. Бул фриланс жөнүндө. Фрилансты эми баарыбыз эле билебиз. Фри деген эркин турбайбы, эркин кандай жолду тандайбыз. Негизи IT океанына сүзүп киргенден кийин адам сөзсүз отура албай калат экен, сөзсүз кыймылдагысы келип, бир максаттарга жеткиси келип калат экен. Биз максатка жетүүдө эки жол турат да. Же бир компанияга кирип алып, ошол жерде штатный сотрудник болуп иштейбизби, же фриланста эркин сүзгөн эң баш адис болобузбу. Экөөнүн тең плюстары чоң, экөөнүн тең минустары бар. Эми ошону Элнура Талабек айтып берсин азыр, фриланс жөнүндө. Так, айта кеткен Кошулду окшойт Багира. Элнура. Кечиресиздер, меники эме өчүп кетпеди, мен бир нерсени туура эмес басып алдым окшойт. Укканыңыздарга рахмат. Элнура, колуңузду көтөрүп коесузбу? Азыр Элнура кошулгуча айта кетейин. Чөйрөнүн платформасына сөзсүз активный жашоо өткөзгөнгө аракет кылыпсыздар, активный. Интервьюлар жазып, анан мен чөйрөдө ошо фриланс жөнүндө кичинекей макала проба пера кылып койдум эле, ошол жакта окуп жакты, жакпады деп комментарийлериңерди жаза кеткиле. Элнура, сөз сизде. Багира, Элнура келе элек окшойт, ошон үчүн Айгерим баштай бербейби? Айгеримка, Элнура чыгып кеткен го, Хорошо, анда мен сүйлөй берейин анда. Демонстрацияны включать этейин. Меники презентация там кыска эле. Биринчи портфолио даярдоонун астында портфолио бизге эмне үчүн керек, ошону билип алыш керек экен да. Мисалы, эмне үчүн болгондо, көбүрөнө фриланс жумуш издөө үчүн керек, көбүрөнө жумушка кирүү үчүн, жумушка болгондо да, мисалы, жалаң веб интерфейс жасагыңыз келсе, анда портфолиоңузга да ошого жараша жумуштарды киргизиш керек экен да. Же болбосо мобильное приложение, же экөөнү тең алып кетем десиз, анда мобильное приложение жана веб интерфейс эки тармак боюнча тең жумуштарды камтыш керек экен да портфолио. Же болбосо графический дизайнга кызыксаңыз, анда логотип, брендинг, идентика ошолор боюнча дагы заказдарды алып иштейин десеңиз, анда ошол жумуштарды киргизип болсоңуз. Кыскасы, бир сөз менен айтканда, сиздин жумуш портфолиоңузда кандай работалар болсо, ошондой заказчиктер чыгат жана ошого жараша жумуш табылат экен да. Работодатель кандай эмне кылганды билет, ушу портфолиоңузду карап алат да, көбүнчө учурдачы. Жакшы эле болот да. Анан портфолионун ар кандай түрлөрү бар, бул эң Жакшы эле угулуп атат. Рахмат. Эң популярдуулары PDF форматында жүктөсөңүздөр болот, бирок PDF азыр көп колдонулбай калды. Көбүнчө азыр онлайн портфолио жасап калышты да. Мисалы Behance же болбосо Dribbble же ошондой платформаларга киргизип жүктөшөт да. Бирок самый популярный азыр Behance да бизде. Анткени бул оңой да, баардыгына ыңгайлуу, оңой жана бекер болгондугу үчүн Behance-ты көбүнчө колдонушат. Behance-га жүктөсөңүз болот. Жана же болбосо личный сайт жасасаңыз болот. Сайт портфолио. Сайт портфолио кыска эле кылып, өтө сложный эмес.
личный сайт жасоо үчүн ар кандай конструкторлор бар. Анын баарын сиздер мага караганда жакшы билесиздер. Эң популярдуулары бул жакта бар. Google сайт, 1, 2, 3, Wix, Tilda, суперсайт, Readmac, же болбосо дагы башка көп өзүңүздөр да билесиздер. Webflow бар, WordPress бар, более көбүрөөк информация камтыйм, более сложнораак кылам десеңиздер, ошолор бар да. Бул жакта эң более жөнөкөй, түшүнүктүүрөөктөр да. Же болбосо Google'га деле любой суроо боюнча жазсаңыз, конструкторы для или бесплатные сайты деп жазсаңыздар деле, бесплатный сайт для портфолио деп жазсаңыз деле аябай көп варианттар чыгат да. Ошолорду өзүңөр дагы чукулап, пробный жасап көрүп, анан өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыз болот. Мен өзүмдүкүн азыр көргөзөйүн. Меники Google сайтка жасалган. Google сайт просто бекер болгон үчүн тандадым да. Бул жакта эч кандай дизайн эчтеке деле жасалган эмес. Просто мага көп убакыт короткум келген эмес да дизайнга. Буга деле мисалы Figma'дан дизайндарды жасап туруп деле кошсо болот. Бирок не хотела да заморачиваться. Анан простой эле кылып койдум. Бул жака мисалы сүрөт, оң жака сүрөтүңүздү коюп, өзүңүздүн кирсеңиз болот. Меники жөн эле жазууда. Анан англисче же орусча жазсаңыз болот, смотря кайсы рынокко көбүнчө багытталгансыз, ошого жараша. Бул жакта пока мен 2 работам эле бар, сайт. Анан айта кетчү нерсе ошо портфолиого жасаган жумуштарыңыздын баарын подряд киргизе бербеш керек экен да. Эң негизгисичи өзүңөргө жакканын, өзүңөр чындап сыймыктанган, элге уялбай көргөзгөн работаларды киргизиш керек экен да. Бул биринчи чыракта жасалган сайт. Айгерим, вас не слышно, кулбай калдыңыз. Ага, все. Бул жака эң биринчи ошо негизи азыр мен Behance көргөзүшүм керек экен да биринчи. Анткени мен Behance'ка даярдаган кейстер деле ошол сайтка эле киргизип койгом да. Азыр мен мисалы Behance Behance'дагы толтурганда бул жака тоже үмүтү айтып кеткендей ошо более презентабельный сүрөттөрдү коюш керек да, более-менее. Меники прям профессиональный сүрөт жок, эми более-менее серьезныраак түшкөн ошол сүрөт да, анан кайсы эмне жумуш издеп атасыз ошону жазып коюш керек бул жакачы. UX дизайнер бул жака сайтыңызды же болбосо почтаңызды же LinkedIn баракчаңызга ссылканы жазып койсоңуз болот. Бул жака кандай жумуш издеп атасыз? Полный занятостью или фриланс проект, длинный проект. Ошону жазып настройкаларынан белгилеп койсоңуз болот. Бул жака баннер тоже особо не отвлекающий, мындай немелерди өзүңүздүн работаларыңыздан алыстаган баннер койсоңуз болот. Анан работаларына кирсек, биринчи детский сайт, бул концепт да, бул магазин жок, жөн эле практика эле да кейс эле жасагам да. Буларды Behance'ка кейс даярдаганда дагы мисалы могу сайтка аябай көп убакыт коротобуз го, мисалы биз жаңы үйрөнчүк болуп почти 3 ай жасадык деп айтсак болот. Анан
кейс даярдаганга дагы чындыгында көп убакыт кетет экен да. Бир күндө жасалбайт да, 1-2 саатта жасалбайт экен. Бул мен аябай көп отургам, буга дагы өзүнчө буга дагы Figmaдан мудборд чогултуп, анан башкалардын карап, кандай кылса болот, кандай кылса болот деп. Вот обложка биринчиден размерлери Behance-тын могу ширинасы туурасы 1400 болуш керек, а узуну безгранично да, каалашынча узундукта каалаган узундукта боло берет. Болгону мен мисалы могуну бир эле картинка кылып кочетептирип киргизген үчүн ал жерде кичине некачественный болуп көрүнүп турат да, ошондой болбош үчүн кичине бөлүп кылыш керек экен да. 2-3 фреймди бириктирип, а то некачественный болуп калат экен. Андан кийин ошо проект жөнүндө, сайт жөнүндө мен моюмча сайт жөнүндө, детский сайт бул кандай сайт, ошол жөнүндө кыскача маалымат. Анан дизайн процесс, сиздин ар бир дизайнердин өксөрүнүн өзгөчөлүгү аткан. Сиздин дизайн процесс кандай процесс менен иштеген, мен көбүнчө жанакы менен эле аракет кылгам, но прямо, конечно, 100% ушуну соблюдать эткен болбой калды. Дизайн мышлениячи, эмпатия, дефайн, эмпатия, фокусировка, генерация идей, прототипирование, анан тестирование. Бирок меники чынын айтканда исследование аябай катуу болгон эмес да, UX часть. Бирок UX часть көп убакыт бөлбөгөнүм, UI частьта аябай көп билинип калат экен да. Анан ошону кайрадан жасаганга туура келет, же болбосо өзүң эле кыйналып калат экенсиң да. Анан чындыгында UX часть маанилүү экен да, исследование кылуу, ошолорчу. Анан бул проекттин убактысынын созулушу, мисалы, биринчи фазага, жанагы генерация идеяга канча убакыт бөлүнгү деп ушинтип. Мундагы тоже идеяларын ошо Behance-тан да алгам, кайра кандай мындай оформлениясын кандай кылам депчи. Анан кийин проблема, пользовательдин ошо проблемасы, анан жана чечими, решение. User persona тоже бир жактан көргөн болчумун, мындай обычно негизинде чоң на весь экран кылышат го, анан антип баарын жаза отурбай деп мындай эле кыска эле кылып койгом да. Анан сайттын картасы, информационная архитектура, wireframe, главная страница, анан плюс 2 экран кылгам, ошолордун страницасы, wireframe. Анан кандай шрифттер колдондум, ошол жөнүндө кыскача жаза кеткем. Кандай headlineга кандай чоңдуктагы шрифттер колдонулган, ошолорду кошуп, и мен колдонгон түстөр. Жана главный экрандын дизайны. Жана калган каталогдун страницасы, жана ошол товардын страницасы да. Киргизип койгом, анан адаптив тоже киргизип койгом. Адаптив полный эле алгам, бирок главный экрандарын киргизип койдум да. Ушундай кыскача. Анан эмени мисалы буга дагы кейске дагы ошо мудборд чогултам деп атпаймынбы, ошондо көргөзө кетейинчи. Мактан да мудбордду өзүңөр дагы Behance-тан деле чогултуп койсоңор болот да. Мисалы жактан case study деп чогулта берем да, бир башка нерсени көрүп атып деле, анан жагып калса ошол папкага киргизип коем, анан кийин ошондо case study жасап атканда анан ошолор бар эмес беле деп карайм да. Мисалы ошо эң көп башында ошо бар деле, биз жаңы новичок болгон үчүн көп жерде туура келип калат да, окшоштургангачы.
эми прям 100% копипест кылбайсың, бирок идеяларды все равно урдаганга туура келип калат да. Мисалы, мен мону көп колдонуп окшойт да. Ошону карап көрөлү чогуу. Проект жөнүндө кыскача маалымат экен. Проблема, сөзсүз түрдө проблема айтылганда ага решение айтылыш керек экен да. Негизи эле особенно зарубежный рынокко жөн эле мисалы фриланс проект болсо, анда жөн эле дизайндын эле страницасын киргизип койсо боло берет да. Бирок мисалы жумушка, особенно зарубежный жумушка же болбосо бир жакшыраак компанияга кирем десеңиздер, анда сөзсүз түрдө сиз юзерди, пользователь жөнүндө дагы ойлонгонуңузду сөзсүз ошо белгилеш керек экен да. Особенно Америкада ушулай бааланат экен да. Жөн эле красивый немени киргизип койду дебей, картинканы, ошол юзерди ойлонуп, юзердин проблемасын ойлонуп, ага чечим ойлоп чыгып, анан ошол атайын жасалган проект деп ошол баалашат экен да. Анан Behance дагы мисалы бир эле жалгыз эле киши командный работа болсо дагы ошону киргизсе болот экен да. Командный работаны мисалы это командная работа, бирок менин ролум мисалы мен буларды кылдым. Мен бул жумадан бул жумага чейин иштедим депчи, бул экрандарды жасадым деп командный работаны мисалы Демилгеде көп эле командный работа болду, ошону да киргизип койсо болот экен да. Дизайн процесс красиво турмакта. Уже интервьюлар мисалы интервьюда кандай аудитория чогулду, бизнес принципи ошолордун баарын көргөзүптүр. Анан интервьюнун ошо суроолорун дагы бияка киргизиптир. Прям такой детальный кейс экен. Негизи мондай HR-лар ушуларга да көңүл бурат деп көп окуганда, мындай исследованияга көп маалымат болгонучу. Прям детально баарын киришип окубаса да, маалыматтар турганы плюс экен да HR-га. Бирок HR эми көп нерсени кызык көрбөйт да дизайнданчы. Үстүртөн карап сизди жумушка алышы мүмкүн, анан бирок интервьюга чыгышы мүмкүн. Бирок интервьюдан мисалы дизайн команданын главный или директор сам кейс жөнүндө айтып берчи дегенде, монун баарын айтып бергенге даяр болуш керек экен да. Мисалы мындай суроолор болду, мындай исследование болду, исследование жыйынтыгы боюнча олар мындай жыйынтыктар чыгарылды депчи айтып бергенге даяр болуш керек экен да. Жөн эле красивый картинканы киргизип койгондон тышкары дагы. Кстати, могу идеяны мен жана экинчи кейске колдонгом. Ушул жаккан болчу да, анан көргөзмө театрга. User persona, user flow. Көп да, чындыгында көп идеялар бар экен Behance-дачы. Бирөөнү жасап аткан, ушундай кылсам болмок экен, ладно, кийинки проектке кылайын деп ойлонуп каласың, биринен бири сонун болуп. Канча көп, кстати, монтип кагазга дагы чийилген wireframe или любой идеяны, любой нерсени кагазга жазган болсоңуз, ошону киргизип койгон дагы плюс экен да. Сүрөткө тартыпчы, скан кылып киргизип койсоңуз болот экен. Мисалы, башында мындай low fidelity wireframe болот. Анан кийин кайра wireframe'ди Figma'дан өзүнчө кылсам дагы өзүнчө киргизип жакшы көрүнөт да, көп жумуш кылганыңыз көрүнөт. Ушундай сыяктуу модборд чогулталым. Экинчи работаны кыскача көрсөтүп коеюн. Опера балет биз марафондон театрдын редизайнын кылганбыз. Ал марафондон дизайн башкача болчу. Анан кийин марафон бүткөндөн кийин комментарий алып, 2-3 кишиден комментарий алып, анан кайра өзгөртүп чыккам да.
кайра көп отургам. Тоже обложка. Анан кийин проект жөнүндө кыскача маалымат, театр жөнүндөчү. Анан бул сайттын цели дизайн процесс жанакыга эле окшош. Кичине дизайн оформление башкачараак. Проект канча убакыт болду, ошонун көргөзүлүшү да. Проектти мен канча убакытта жасап бүттүм. Мен бияка 4 жума деп койдум, анан негизи 1 жума прототипке, анан 1 жума UI-ческе берилген да, бирок андан кийин дагы оңдоп, түздөп, кошумчалап отургам, ошого примерно ошо плюс-минус 1 ай кетти да, ошону жазып болгом. Проблема бул сайттын проблемаларын жазып чыккам, то есть эски сайттын проблемаларын белгилеп, анын сүрөттөрүн да до деп мисалы киргизип койгом да. Жанагы анализ, бул анализ конкуренттов да. Мондай сайттарды карап чыгып, плюс-минустар. Негизи по идее в идеале могу желательно бардык плюс-минустарын дагы кенен жазып чыгыш керек да. Мен анын баарын жазып отургум келбей, и так убакыт көп кетирип, анан кайра дагы буга да 1-2 күн кетмек деп жазбай эле, просто логотиптерин алып эле коюп койгом да, мисалы. Юзабилитиси жогору экен, анан особенностьтары жогору экен деп элечи. Негизи Лондон театрдын плюс мага бул жери жакты, бул жери жаккан жок деп ар бирин ошентип жазып чыкса, чындыгында ошол бааланат да. Анан өзүңүзгө дагы кийин сайтты жазып атканда ошол жардам этет экен да. User persona. User personаны тоже в идеале жанакы неме бир интервьюга собеседование чакырганда неме эткенде сураган болчу да. Кантип алдың могу user personаны, кантип алдың, могуларды кайсы данныйларга основывалась депчи, кайсы маалыматтарга таяндың деп сураганда, анан ошондо кичине такалып калган болчумун да. Анткени биз алып мисалы өзүбүз ойлонуп эле жазып коебуз го, мындай бир зат там оюбуздан чыгарып, анан мынча жашта депчи, давай предположим вот так деп жазып коебуз го. Негизи муну деген жанагындай опрос кылып, анан интервью кылып, анан буларды жазып чыгыш керек экен да, негизичи идеале. Ошентип айтканда, анан ошол интервьюдан ошол пайдалуу маалыматты өзүнө ала алган болчумун кийинкилерге депчи, кийинкилер ошону билип алыш керек экен деп сиздер менен да бөлүшүп атам. Сайттын информационный архитектурасы, wireframe, шрифт, эки шрифт колдонгон, ошол жазгон. Анан түстөр, кайсы түстөр сайтта колдонулган. Дизайн главной страницы. Калган страницалар. Бул жакта афиша жасалган, анан бир ошол спектакль жөнүндө маалымат. Жана план зала жасалган болчу. Могу ар бирөө бирден тартылып чыкканда. Командный работадан еще бир минус жагын башка командадан, то есть член команды случайно там бир жака тийип алышы мүмкүн экен да, анан могуга эки жолу бузулуп эки жолу кайра с нуля жасалып чыкканда эмелерчи, ар бир месталар. Ошол сертификаттарды киргизип койгом, марафон жетти мындай берилди депчи, топ деп. Адаптив тоже жазып койгом. Вот, все, в принципе, бүттү. Одна из самых крутых дизайнеров Чирака. Да, извини. Ой, нет. Вот, ошондо эле, мисалы, азыркы Behance киргизгенде эле сайтка эле киргизип койгом да, өзүнчө. Тут мондай ортодо бөлүктөр калып калат экен, соронан мен киргизип кое бергем да, бирден ар бирөөнү бирден фреймди бирден көчүрүп анан киргизген да, анда то же самое немеде. Сайтта деле ошол эле да.
Анан бул жактан сайттан сейчас сайттан вот тоже ошол эле детский магазин, анан театр киргизген. Астына тоже Daily UI деп марафондон жасаган 3 работаны киргизип койгом. Не знаю, под вопросом он даже алып саламбы деп ойлотум да. Пока не знаю. Анан бияктан about страница, мен жөнүндө деген страница кыскача жазып өзүм сүрөтүн киргизип, чтоб мен жөнүндө кичине представление алсын депчи, жөн эле робот сидит эмес, бул ушундай кыз экен депчи, кичине представление алсын деп. И потом маяктан резюме деген кнопка бар, резюмени басканда Google Drive'га киргизип койгом. Ошоктон көчүрүп алса болот да. Мисалы, потенциальный работодатель көчүрүп алса болот. Ладно, кечке көчүрүлүп атат. Анан кийин өзүм жөнүндө көбүрөөк маалымат, мисалы, кыска эле маалымат алып анан резюме кечирет. Дальше кетип калышы мүмкүн, көбүрөөк билгиси келгендер өзүм жөнүндө кызымды киргизип койгом. Ошол бул сайтты жасап атканда дагы аябай көп отурган, тоже вроде бы мындай простой сайт, 2 страница деп ойлойсуң да, бирок кандай кылсам деп көп референстерди тоже чогултуп, башка сайттарды карап, Google'га жазып, кайра элечи вот сайт портфолио UX UI дизайнеров деп ошолор жазып, ошолордун карап, минустарын карап чыгып, анан жазып чыкканда тоже абсолютно бесплатно жасалган. Кстати, бул немеге жасалган, Google Sites. Но прям ушул лучше конструктор экен деп айтпам, минусы көрүнө эле турат, дизайн простоват. Любой эле башка конструктор эмес, сиздер билесиздер, ошолорду колдонсоңуздар болот. Ошол бүттү. Демонстрацияны өчүрө берейин. Чоң рахмат, Айгеримка. Багира, прям так засматриваешься, Да. Красота вообще. Ты замирать Чоң этип рахмат. аябай. Молодец, Айгеримка. Сиз абдан жакшы жетишкендиктерге жетип жатыптырсыз. Кыздар, сиздер да көрдүңүздөр да, кандай деңгээли абдан. Багира, бул чатта бир суроолор бар болчу да. Нургуль бир суроо берди. Бирок мен суроого жакшы түшүнгөн жокмун. Бул сайттар активныйбы, ошондо активный иштеп жаткан сайтты жүктөө керекпи? Маалымат бере аласыздарбы? Рахмат дейт. Ал сайттар, түшүндүм, мен суроону түшүндүм. Ал сайттар жок, активный эмес, экөө тең активный эмес, экөө тең неме да, просто кейс стади, неме для портфолио жасалган кейстер да. Детский магазин жөн эле ойдон чыгарылган эле магазин, ал тоже товарлар тоже интернеттен алынып эле коюлган сүрөттөр. Театрдыкы тоже концепт редизайна деп коет. Негизи дизайнерлердин арасында ошо портфолио үчүн көп концепттер жасалат экен. Бул нормально эле экен да, иштебеген сайт болсо деле аны түшкүзүү нормально да, андай нерсени жасоочу. Просто чтобы руку набить, колду көндүрүп жазаш үчүн, же болбосо мисалы работодательге сен эмнени кааласың, ошону көргөзүш үчүн ушундай кейстерди жазаган нормально. Наоборот, жазаш керек да, ушундай нерселердичи. Сайт, дагы мобильный приложение, ошолорду жазат, киргизип, мындан дагы сложный сайттарды, ар кандай тармактагы сайттарды, ар кандай стилдеги сайттарды жазат, көрүп киргизе бериш керек да. Ошол. Чоң рахмат, Айгеримка, мен Zoom выкидывать этип. Чоң рахмат. Кыздар, сурооңор барбы дагы? Жакшы улубай жатат. Ким аракет кылып Биханска Жаркынай сурап атат. Насчет портфолио informative need, minimalistic modern, you did great. Жаркынай, туура айтасыз. Очень минималистично, современно, Чоң очень рахмат. великая работа, да? Жаркынай дагы мага театрдын дизайны боюнча ошо марафон бүткөндө эле ошондо, мен специально этот марафонго мисалы элден комментарий алган эмесмин, что өзүм жасаган болоюн депчи.
Андан кийин комментарий алып, кайра ошолорду киргизип чыккан болчумун да, жардам берген, өзүнүн убактысын бөлүп, кенен айтып берген болчу. Ошо чоң рахмат. Айгерим еще суроо болот ак чатта. Жумушуңуз кандай болуп жатат? Куттуктайбыз дейт. Чоң рахмат. Азыр ошо Сальмада стажировка өтүп бүттүм. Анан дальше улантууга жумушка чыкты. Ошол жакта иштеп жатам. Айыл жакта онлайн. Анан күнүнө где-то 5-6 саатта. Ну, зарплату не думайте, что это прям укмуш деп неме эле. Ну, силер ойлогондон аз деп эми. Ну, буюрса бара акырындан такшалганда. Биз бул айтидечи кыздар эме турбайбы? Умение продавать себя экен да. Азыр Элнуран кийинки темада Элнураны чакырдык эле. Элнуран телеграмда личкасы менен жазышып атам, ал Zoom иштебей жанагынтип кечке кружиться этип Zoom ачылбай атат да. У нее, оказывается, Wi-Fi түгөнүп калыптыр. Ачылбай атат такыр. Скорее всего, Элнура кирбейт окшойт интернетте. Не позволяет. Нуранын темасын Багира, может быть, Айгерим, вкратце, может, вы сможете рассказать? Да, насчет фриланса. Айгерим, да, резюмени даярдаткандан, значит, вы готовы на фриланс, да? Это получается, IT деген эмне экен? Бул өзү умение продавать себя турбайбы? Өзүң полностью ал жобой айткандай упаковать этип, конфетка кылып жазап туруп, бардыгын даярдап туруп, анан мен я тот, который нужен вашей компании деп смело өзүңдү предлагать этип, анан умеешь продавать себя экен да? Ошо фриланс жөнүндө Айгерим айтып бересизби? Мен ошо фрилансер болуп, ошо фриланс сайттардан иштеп көргөн эмесмин да. Бирок анча мынча немелерди, сайттарды билем, ошолорду айтып кетейин. Жанагы fl.ru деген билем, Upwork деген билем, бирок аларды мен просто уккам, өзүм иштеп көргөн эмесмин да. Upwork деген бар. Genico деп өткөндө сиз дагы жибериптирсиз го ссылканы, бирок кайра таппай калдым. Genico дегенде угуп жүрөм да, жакшы деп. Аны чаттан суроолор бар экен, ошолорду боюнча бир Сальмадан онлайн стажировка өтсөк болобу, вопрос от Мерим. Сальмадан азырынча болбойт го дейм, бирок керек болгондо дагы жазат го. Башында и то мен башында не попала же, конкурсная основа болуп, башында башка өткөн, жанагы биздин тоже чырактан КМС айтып депчи. Ладно деп мен уже башка жумуштарды издеп баштасам, неожиданно эле өзү мага жазып калды да, вот дагы бир дизайнер керек болчу деп сунуштап калды да. Пока азырынча жок го дейм, бирок дагы жумуш, мисалы, дагы руки, если нужны будут, тоже жазат болуш керек. Неме өзүнүн телеграмда немеси бар го, канал бар го, ошол жака. Ошо просто ошондой нерселердичи постоянно онлайн болуп байкалып туруш керек экен да. Каякта мисалы көп эле жанагы девкежиге же болбосо башка жака объявление бере беришпек экен. Мисалы, это же тоже лишняя работа. Кээ бирөө өзүн мисалы сторисине киргизип коет, кээ бирөө өзүнүн таанышына айтып коет, же бир жака бат эле убакыт кеткендей кылып бир жака жөнүнө кыска объявление берип коет го. Баары эле хедхантер, анан баары эле девкежиге бере бербейт экен да. Просто караш керек экен. Портфолио суроом бар эле, кандай даярдаш керек? Портфолио боюнча ошол биринчи сайт, эгер сиз ошо UX дизайнер тармагы боюнча болсо, ошо 2-3 работа болсо, 3 чоңураак, кичине объемныйраак работа болсо идеально болот да. Сайт жазаш керек биринчи, ошол сайт боюнча кайра кейс даярдап чыгыш керек да. Мен көрсөткөндөй, анан мобильный приложение болсо да жакшы болот эле. Макап откуда берешь? Макап марафондан үйрөнгөм аны дагы. Негизи фигманы вообще билчү эмесмин, буга чейин чырактан эле билип баштадым да. Макапы немеден, жанагы фигмадан плагин бар экен. Азыр мага жазып коеюн. Artboard студия эле. Ушундай болчу. Сейчас. Artboard студия. Макап. Фигмадан, комьюнитиден издесеңер, мен поискечи ошол чыгат, анан ошол жактан бесплатный макаптарды алып эле колдоном да.
Чоң рахмат, Айнур эже. Жаркынай, чоң рахмат. Жамал, да, Скелечека. Айгерим, например, биздин дагы жана Акадетидеги кылган работаны деле кошуп койсоңуздар болот да, например, в этот портфолио, да? Там групповая работа, а это будет считаться, да, как ваша личная работа, или это частично, как портфолио кошуп койсо болобу, если групповые работы? Ооба, ал жакка сөзсүз командная работа деп көргөзүп туруп киргизип койсо болот. Болот, тоже как есть. Можно? Азамат. Багира эже жакшы болбой кетатыз. Азамат агайлар чөйрөнү, сообществону эмне үчүн жаратып берип атат? Эмне үчүн бизде бири-бирине сообщество бул чоң кетпеди көпкө чейин бизге. Каждый сыр айтат. Үчүн керек десе, жакшы угуп айтамбы? Угуп атамбы? Азыр жакшы, Извините, менде дагы интернет эметип окшойт. Анан чөйрөдө биз азыр Демилге чатында 545 ашык адам турабыз. Андан кийинки долбоорлордо канча адамдан турабыз? Бизде бир сыйра прокачивать этип коюшту, андан аркы ишти өзүбүз колго алыш керекпиз да. Ошо стажировканы эле ошо Демилгенин ичиндеги эле чаттарда, группаларда кыздар менен бириге калып, идеяны таштап, чөйрөдө Азамат ага айтпадыбы, чөйрөгө идеяңарды таштагыла. Ошол жерден кыздар келгиле стажировка кылалык деп бириге калыш керек да. Бир идеальный командада канча кыз болушу керек? Ошондой бир максимально приближенный к настоящей компании, к настоящей жизни кылып алсак болот да. Ар бир проектке, ар бир идеяга бирден менеджерди коюп туруп, аларды полностью кайра прокачиваем да, вот эту идею. Ошону изилдейлик, ошону кайра сайт кылабыз, приложение кылабыз. СММ жагын, маркетинг жагын раскачивать этип, болгон идеянын баардыгына кылып аракет кыла берсек, бизге ошол сонун стажировка болот да, кыздар. Бул стажировкадан өттү деген сертификат же диплом же награда, грамота, кубок эч ким берилбейт да, эми берилсе деле это просто формальность. Үч сайтты жасап бүтө элекпиз да биз, мисалы үчүн, мен лично, например, азыр баштайын десем, менде портфолиомо салгыда 3 сайтым жок да. А мени стажировкага алып койгулачы деп ар кайсы компаниядан суранбай угуп атамбы? Ооба. Ар кайсы компаниядан суранып, мага берип койгулачы деп жалдырабай турбайбы? Сообщество турат, чөйрө турат, биз бири-бирибизге колдоо кылып, бири-бирибизди давайте, девочки, организация кыла калсак болот да. Бириге калып туруп, бир жакшы идеяны алып туруп, келгиле ошо идеяны по-настоящему, по-взрослому, жөн эле стажировка үчүн эмес, действительно ошол идеяны жан бергиче аракет кылсак, ар бирибиз ошондо команда катары иштегенди дагы жакшы үйрөнөбүз, бир теманы изилдегенде андан жакшы үйрөнөбүз, скиллдерибизди прокачивать этебиз, хард скиллдерди прокачивать этебиз. Ошондой стажировка бизге чөйрө даптаяр, бизде кыздар даптаяр да. Ошону айткым келип атат, кыздар. И так эле отурбайбыз, позубузду ачып, мындай лишний жүрген жокпуз да, мисалы үчүн. Behance-ка, башка LinkedIn-ге киргизип койсок деле бизди сразу эле ала калбайт да, балким бактыбызга жараша чыгып кетет. Бирок мен айткым келет, өзүбүз дальше иштеш керек да, ошол долбоорлорду идеядан баштап, дальше бизде слабый жагыбыз эмне болуп атат, кыздар? Биз маркетинг жагынан слабый болуп атабыз. Ошол көтөргөн идеяны тирилткенге аракет кылып, ошого спонсорлорду таап, единомышленниктерди таап алып чыгыш керекпиз да. Действительно, не столько экономический жагын ойлоп деген олжобайлар бизде айтты, но все равно баары керек. Экономический биз баарыбыз тең ушу IT аркылуу акча табалык деп аракет кылып такшалап атабыз да, буюрсачы. Бирок сразу эле азыр эле айлыгыбызды санап, акчасы аз экен, же акча таппайт экенмин деп отурганыбыз туура эмес да, менин оюмча, кыздар. Биз биригип туруп бир жакшы идеяларды иштесек, аракет кылсак, ошол бизге стажировканын эң идеальный стажировка болот да. Олжобайды айткан эсиңердеби?
самоучкалар кыйын болот депчи, самоучкалардын жумуштары самоучкамдай. Самоучкаларга артынан мотивация же бир какой-то бир артынан түрткү кереги жок да. Биз өзүбүз инициатива көтөрүп, демилге көтөрүп, давайте кылабыз деп. Кыргызстанда мисалы үчүн мусор проблемасы. Мисалы үчүн мен ботанический садтын уровени карачы, неме даражасы вымирает, аякта уникальный растениялар бар. Канча түр, канча 100 миңдеген Советский Союздун убагында чогулган чөп чарлар, бактар аябай жаман состоянияга жетип коюшуптур да. Ошол нерселерди азыр экологический гранттар толтура. Ошол идеяны алып туруп, как команда можем на гранты рассчитывать, работать для грантов можем, да? Ошону жанталашып чуркап, жерлерин изилдеп, ошондой жанагындай конкурстарга катышсак болот. Ошол стартап единорог кылганга аракет кылыш керек эмес да. Жөн эле для стажировки деп койсок, стажировка эме можно идти. Стажировка дегенде для чего это нам стажировка нужна деп сураш керек экен да. Просто чтобы не забыть или просто эптеп салаңдап илинип жүрүш үчүнбү же действительно такшы алыш үчүнбү? Анан биз азыр проекттердин кенеде учун эле үйрөндүк да. Ошол нерсени кайра дальше продвигать эткенди үйрөнсөк, бүттү тиги онлайн сабак, офлайн сабактар бүтүп калды да отура бербестен ар кандай встречаларга барсак, ар кандай всякий конференциялар, IT тусовкалардын баардыгына жүрүш керекпиз да биз, менин оюмчачы. Анан могу демилгеде да ошо стажировканы аракет кылып Азамат чөйрөнү түзүп берип койбодубу? Аякта даяр, кыздар команда даяр иштейм деген. Буюрса, эгерде идеябыз жакшы болсо, элге пайдасын алып келсе, заинтересованный инвесторго пайдасын алып келсе, бизге пайдасын алып келген жакшы идея болсо, ал идея сөзсүз ишке ашырылат. Азаматтар аны карайт буюрсачы, аларга балким бул да жанагындай ментальный жана не деп койчу эле. Аллахтан буйрганы бар деген бар го. Биз кылып аткан нерсебиз маңдайыбызга жазып, бактыбызга жазып, береке жазып койсо, ал ишти өзүбүз билбей калабыз да, кандай жакшы даражага чыгып, ишибиз жакшы бир нерсеге жетеринчи. Ошон үчүн дагы чакырып кетем да, кыздар чөйрөдө активный болуп, ал чөйрөдө эле как Facebook, как Instagram жана Behance эле. Аякка полностью постторуңарды жүктөгүлө, работаңарды, резюмеңерди жүктөгүлө, тема постторду жүктөгүлө, козгогула кыргыз тилинде. Биз эл үчүн жаралып аткан нерсе болду да, могу Чырактагы, Демилгедагы, Айдана, Бакыт, Олжобай, Тимурмон баардыгын тең. Азаматтар баардыгы ошо кыргыз элине, карапайым элине айтынын күчүн жеткирүү да. Айтынын жардамы менен баардык нерсени чечкенге аракет кылуу. Биз ошону өзүбүз ошо ичибизден аракет кылсак, бириксек, ошонун баардыгын сөзсүз жана фриланста дагы ошо минус плюстары бар деп атпайбызбы? Ошо фриланста самодисциплина болуш керек экен да. Сен бирөө түрткүлөп тарткылабай, дисциплина менен алдыңбы аманат сага мойнуңа жүктөдү, ошону жакшы аткарганга аракет кылып, добросовестно аткарганга аракет кылып, исследование десе эптеп кылып койбой, настоящий исследовать этип чыгыш керек да. Мисалы үчүн ошол эле, например, да. Жаным, иди скажи, я разрешила, скажи, Аташка разрешила. Анан айтсак эме да, ошол эле ботанический садты алсак, ошол теманы терең изилдесек, дүйнө жүзүндөгү опытты карасак, дүйнө жүзү кандай чечип атат ошондо. Мисалы үчүн мен аябай ошо ботанический садтын ордуна парк мира деп койсок, например, мындай, может, вам смешно покажется, бирок айтиде любая идиотская идея имеет право, да, на то, чтобы она была высказана. Анан, например, да, ошол канчалаган гектарлаган жер да, территориясы, анын ичине Сакура японский стилдеги кичинекей уголок кылып койсок болот, Нью-Йоркский центральный парк кылып койсок болот, Англиянын лабиринты жанагындай всякие самшыттан жасалган из деревьев лабиринттери бар. Ошондой со всего мира алгандай кылып туруп парк кылып койсо, например, и ошол идеяны жакшы изилдеп туруп, предлагать этип туруп, эме чечимдерин. Анан дальше эмнеден токтодук биз Демилгеде. Биз ошонун баарын чечтик дагы. Немесине чечтик, жанагы предлагать эттик. Биз эмнеден токтоп калдык? Дальше аны тирилткенден токтоп калдык да. Биз ошол жакка опытыбыз жок болду. Биз ошого именно издеп, инвестор издеп, ошону заражать этип элдерди, какая тебе польза будет. И биздин дагы бир жетиш элек, быша элек жагыбыз кайсы? Биз монетизация жагын жакшы үйрөнө элекпиз да. Параллельно скиллдерибизди бекемдейбиз. И параллельно ошол нерсени качан пайда алып келет? Ал жөн эле мындай сайт жасап койсоң эле сайт сам по себе же бесполезный деген нерсе болуп атпайбы? Например, Кыргызстандын ичинде сайтты жасап койдук, ладно, сайтты карапайым эл колдонгонду билбейт да.
если физически жашоодо кылып туруп анан ошол эле аттракциондорду кылып койсо, например, эми бул аябай грандиозный мечтать этип кеттим ал идеянычы, но в общем айтып атам да, из любой идеи, оказывается, можно раскачать хороший бир какой-то до уровня дела. Ошон үчүн стажировканы чоң кылсак болот да, кыздар. Что я хочу сказать, извините, я ваше время отняла, что-то нами фонтан у меня полился. Кечирим Жок, сурайм жок, кыздар. сон нерселерди айтып бердиңиз. Ошол Аябай. кыздар анан Эми ошол место Олжобай агай аташуу. Олжобай үйүп кеби. Анын жоктугун билгизбей айтып берет. Портфолиодогу жумуштарды бизге за нас никто же не сделает. Биз ошону өзүбүз кылыш керекпиз. Еще элим үчүн деп мындай күйүп бышып жазасак, Аллах ал нерсени бекер калтырбайт да, действительно искренне жазасак, ошого аракет кылсак, сөзсүз берекеси болот да. А бизде ошо Советский Союздун пережитогу жалдырап эле күтүп отурабыз, гана кийин коркок болуп атабыз, жалкоо болуп атабыз. Кыргыздардын негизи бир качествосу мына дүйнө жүзүндө неме азыр весь мир открыт, сейчас столько шансов на хорошем уровне жить, да? Сколько шансов действительно кыргыз эли действительно IT аркылуу бутуна туруп кетсе болот, шанс турат. Азыр мындай эшикке чыкканда да элдерди байкасак, сколько они всего не знают. Бир эле эки эле причина бар экен, мен бүгүн изилдеп ойлонуп көрдүм да эште жүрүп. Незнание, информация жок аларда, жетишпейт. Экинчи жалкоолук. Азыр сколько всего возможностей бесплатных и платных, чтобы себя прокачать и любой нерсени иштеткенге. Все, что в мире сейчас происходит, бизге окшогон эле адамдар кылып атат да. Ошолорду аракет кылсак, ошо жалкоолукту жеңсек, анан могу чөйрөдө, сообществодо бири-бирибизди колдосок, тартсак, ошо идеяларды уялбай айткыла кыздар, чөйрөгө жазгыла. Может, какая-то идея кому-то понравится, балким спонсорлар аякта окуса, сон идея экен, давай мы поможем, давай это раскачаем деп. Анан балким ошактан дагы заказ түшүп калышы мүмкүн да. Ошо кыздар эми аябай мечтать этип атам, кечирим сурайм. Багира, Чоң рахмат келгениңизге. Я хотела вот бир неме бар да, Инстаграмда UX Swipe дегенчи. Жана Айгеримдин немесин көрүп алып, сайтын көрүп алып, боже мой, это был бы такой контент, деп уже элестетип койдум да. Кто-нибудь из дизайнеров смотрел на Инстаграме UX дизайн или Swipe, и бир үчөө бар да? Аябай жакшы. Процесс работы снимается на видео, да? Анан ошону 7 жолу или 8 жолу даже, по-моему, скоростной кылып, от нуля до конца работы неметилет да, көрсөтүлөт да, и это так классно смотрится, девочки, поэтому если у вас есть процесс, который вы делаете, попробуйте вот это вот скинуть, да, и посмотреть, что люди скажут, да. Я думаю, что всем будет интересно. Это реально залипательно, да? Как смотришь, как из ничего прям такие шикарные работы делаются. Да, бирок кичине биздин немебиз жетишпейт го, чуть-чуть опыта не хватает. Азыр все медленно, все делаем. Да? Билме керек го. А так я тоже, да, смотрела, классно смотрится. Тот же сайт, который у вас готовый, да, например, ошону бирели нерсесин, как они там машину делали, смотрела, да, и там столько этих, как бы, столько views просмотров, комментов, значит, людям это нравится, да, и я думаю, это все смотрят и работодатели тоже, да, почему я об этом говорю? Работодатели это то же самое, как headhunter, это вы должны выступать как headhunter работодателей, да? Может, тоже такое, да, все нужно попробовать, я думаю. Это американцы же делают. Нет никакой индусы. разницы, да, девочки? Нет, например, никакой разницы. Мы работу находим у какой-то фирмы или сами себе ее придумаем. Это все равно. Если мы добросовестно ее выполняем, жакшы, да? Если ошол эле стартаптар жактан кетебиз десемчи. Мне кажется, пока работу не нашли, биз ошондой эле кайра эле идеяларды дагы эле бир-эки идеяны чыгарып алып, демилгенин ичинен кыла берсек болот да, группанын ичинен, эми чөйрөнүн сайтынанчы. Жакшы идеялар көп эле да.
Аселя, мен да хороший деп предлагать Москвадагылар чогулуп общий кит ачсак деген чоң желанием бар с онлайн доставкой. менде да бир ой менен бөлүшүп коеюн дедим эле. Негизи тема конкуренция да. Мен ойлойм, конкуренция негизи эле вообще жок да. Просто особенно биздин чырактагылар, Оскип клубтан бири-бирибизди конкурент катары көрбөй, бири-бирибизди наоборот колдоп, тартып турушубуз керек деп ойлойм да. Бөлүшүп, билгенибиз менен бөлүшүп, кайра ошол бөлүшкөн нерсеңди кайра эки эселеп аласың деген ушундай неме бар да, мындай ишенич бар да, убеждение. Биз уже конкуренцияны биз среди чарашек или даже кыргызстандыктар менен эмес, биз дүйнөлүк рынокко чыгып, башкалар менен ушу конкурировать эткенге уже биз ошого умтулушубуз керек деп ойлойм да. Бирибизди тарткылап, түрткүлөп атып. Туура. Бул жерде Мерим Даткаеванын суроосу бар экен, азыр. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Багира, Үмүт, азаматсыңар бүгүн биз үчүн аябай жакшы маалыматтар дагы берип кеттиңер. Мен жанагы Үмүттүн резюме толтурганын чын эле биринчи жолу көрдүм, ошол болтуш керек экен. Английскийден кичине слабыйраак экенмин, английскийди дагы үйрөнүш керек экен. Менин оюмчачы, Үмүттүн жазганда. Анан Багира, сен айткан ойлоруңдун баарына кошулам. Себеби ушунча 6 ай, 3 ай чыракта окудук, 3 ай демилгеде тажрыйба өттүк. Анан ушунча эмгектин баарын таштап салбай, улантып кетишибиз керек деген мындай түбөрдө ойдо турам да. Ушунча мээнеттин баарын дагы таштап, нары улантып койбой, сен айткан жанагы жакшы идеяларды мындай аракет кыла берсек, сен өзүң айткандай сөзсүз айта ала берет экенсиңдер, сөзсүз аракет кылып иштей берет. Идеяларды колдойбуз, мүмкүн бизде идеялар болсо силерге айтабыз, силер бизге айталы. Анан мүмкүн өз алдыбызча чыга албасак, мүмкүн команда болуп кандайдыр бир нерсе катышып турсак болот беле деген ойдомун да. Анан ушундай кылып бир встречаларды уюштуруп, сүйлөшүп жасап турсак дагы жакшы болот эле да. Ооба, тимбилдинг кылып, Мындай бат-баттан почему-то мен 6 ай болуптур, 3 ай чырак, 3 ай демилгеде болуп, анан азыр эч нерсе болбой алып, мындай өзүмчө эле пустота болуп бир кызыктай болуп атам да. Анан сен менен бүгүн Мерим, суроо берейин, сиз SMMсизби же дизайнер? Мен дизайнды окудум да. Анан канча жакшы нерсенин баарын үйрөндүк да, рахмат эми ошол бизде ушунча биз үчүн кам көргөн жана биздин уул кыздарыбызгачы. Мен деле өзүм айылда эле жашайм, анан аябай ыраазы болосуң. Анан мындан аркысын эми алып кетели, алар бизге мээнет кыл дейм, биз өзүбүз мээнет кылып алып кеткенибиз туура го дейм да. Ошо Багира айткандай. Мерим, азыр дизайнерствону бүттүңүз, эмне кандай жаңылыктар бар сизде, ошону айтып бересизби? Менде азыр ушу именно Айгеримге кандай сурооңуз бар? Айгеримге жана өзүм да суроо бердим да, Салимадан дагы практика өтсөк болобу деп жазгам чаткачы. Ооба, ага уже жооп берди. Андан башка суроо барбы? Азыр оюмду эле айтып коеюн дегем, ошол эле суроо эмес. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эмне кылып атасыз? Мен окууну бүттүңүз, стажировканы бүттүңүз, эми кандай ойлор бар, кантип жумушташ? азыр стажировка бүттүп, андан кийин бир аз мен мектепте мугалим болгонума байланыштуу бир жумадан бери мектептин иш кагаздары менен болуп атам да. Анан бирок башымда оюмда эмне кылыш керек да, кандай эмнеден башташ керек деп эле ойлонуп атам. Анан ушу 1-2 күн дагы вообще бошобойм да, бирок идеяларды болсо жазып турайын деп атам да. Мерим, мен Азыр сизге айта телевизионде кыздар менен иштеп атам да. Сиз иштеген школдун сайтын кылып бербейсизби? Ошол мен баягы башын бизнес школа, ар бир мектеп, биздин райондо мектеп сайт жазаттык, чынында акча төлөп. Анан мен жаңы окуп келаткан учурда баштан болуп калды да мектептечи. Биз прям коллектив акча чогултуп бердик да, сайт жазатканга. Анан мен оюмда мен деле жасагым келип мектептин сайтынчы. Кичине биле элек болуп, анан өзүм токтоп туруп калдым. Бирок ошондо да акча таба алсак болмок да. Райондун баардык мектептеринин акчасын сайттарын жасап берип туруп,
акча тапсак болмок. Менде ошондо аябай желание болду, просто мен жакшы окуп бүтө элек болчубуз дейт, дизайндычы, чыракты. Например, Мерим, азыр хорошо учебаны бүттүңөр, эми силердин жаныңарда башка айылдар бар, башка шаарлар бар, ошолордун школасына бир идея кылып, вот Айгерим жасагандай кылып, прототип жасап, ошону предлагать этип көрбөйсүзбү? Может, ошондо нары Менин оюмда бар туура айтасыз. ууланып кетет да? Бизде дагы ошо бир неме, силер Саймалы таш деген жер неме тарыхый жерди билесиздер, ошол Тоғыз Тороодо жайгашкан да. Дүйнө жүзүндө туристтер келет айначы. Анан мен ошол сайтты жасап көрсөкпү деп, ошонун сайты барбы жокпу билбейт экенмин да, мен кызыгып жүрөм өзүм деле. Хорошо, Мерим, ошондой сайттарды жасап, ошолорду, например, демилген немесине жиберип, кандай эмне деп ойлойсуңар деп, дизайнерлерден сиз отзыв алышыңыз керек деп ойлойм да. Анткени Хорошо. огромный network деп коет. Network эмне деп койчу эле кыргызча? Сфера, вот реально у вас огромная база данных контактов лучших дизайнеров, да? Эльнура Пызова, да, сонун эметет, и Айгерим, Эльнура Талайбекова, и биздин вообще дизайнерлер көп, Ошон үчүн, чтобы вот силер активный болуп, бири-бириңерден ойлоруңарды эметип, развиваться этиш үчүн обязательно конфронтация керек. Лиза, вас не слышно. Обязательно конфронтация. Угубай жатабы? Угулуп калды, жана угубай кетти го. Ошентип конфронтация кылыңыздар, обязательно. Азыр Үмүттүн дагы колу көтөрүлүп турат, сурап көрөлү да, эмне суроосу барбы, же айта турган сөзү барбы, Мерим? Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат, Лиза эже. Квиз найт боюнча айтайын дегем да. Биз мындай кылсак болот да, чырашкалардын ичинде эле или полностью Инстаграмга жарыя кылып эле, ар бир командада 6-дан 10го чейин киши болсо болот. Ошол жерге деген, мисалы үчүн 1000 сомдон чогултсаңар, ошо биринчи орунду алган команда ошол акчанын баарын алып кетет деп, главный приз кылып. Анан сонун ушу IT боюнча суроолорду дайындап, кызыктуу кылып, анан жанагындай еще башка балаларга дагы приздерге спонсор издеп, анан ушундай масштабный кылып эле өткөрсөк болот да. И өзүбүздүн ичибизден деле, мисалы, бир командада 10 киши келсе, 100 сомдон чогултса эле 1000 сом чогултуп коюшат да. Анан кийин ортодо бир кофе брейк кылып, бир күндү белгилеп, Турат агайдын офисине алып, анан кийин эме кыла беребиз, өткөрсөк болот да. Азыр бир команда түзүлүп алып, оргкомитет болупчу. Анан кийин полностью суроолорду дайындап, полностью ошол күн кандай болот, планды жазып туруп, анан кийин эме кылып коелук, өткөрө берсек болот кыздар. Ошентип өзүбүзгө ошо IT патилерди уюштура берелик, өзүбүз элечи. Анан ошентип атып сөзгө алынып, анан кишилерге аралашып кетебиз да, буюрса. Багирже айткандай, өз бизнеси бар адамдар гана жеңет экен да. Ошон үчүн өзүбүз, бизди работодательдер качан бизге берет дебей, ошо өзүбүз кыла берелик ушундай. Анан болот. Ошо кыздар туура Үмүтка. Биз өзүбүз бренд катары өзүбүздү раскачивать этип, бир IT жагында кыргыз тилдүү кыздар, мамалар деп, ошондой уровеньде кылсак болот да. IT демилге деп алып эле, сонун кылып өзүбүздү эме кыла берели, раскачивать этип, анан колубуздан келет да. Азыр баары бизди карап турат. Азыр унчукпай калсак, ушул ойдон бизди эч баары унутуп калат да. Азыр бизде эшиктер ачылып турганда аябай кыймылдап алсак жакшы болот да. Турат агайда мейли келе бергиле дегенде эле болду, барып ошо офисине алып, офис арендовать эткенге да акчабыз кетирбей, бир күн кылсак уруксат болот болуш керек. Анан ушинте берелик. Азыр полностью агайлар бизди таанып тургандачы, 1 ай, 2 ай дымып жатып калсак, ошо ойдон дымып жатып калабыз да. Ошон үчүн азыр калалык буюрса. Анда алыс узабай кыздар сурабайлыбы, ким организационный жумуштарына ким кошулат? Отдельный группа ачалы ошол жерден бүт плюс минустарын ойлонолук, иштин процессин коелук.
ооба, анан ушундай да, мисалы үчүн She-Stars деген деле аялдарды предпринимательствосын колдогон организация деле ушинтип кичинекей нерседен эле бизден кичүү кичинекей эле кыз экен. Ошол эле организовать этип анан ушундай квиз найт өткөргөндө мен былтыр катышкам да. Абдан кызыктуу болгон да. Аябай мындай же башкача атмосфера болот экен, көп нерсени үйрөнүп калат экенсиң. Анан ошентип эле алар 1000 сомдон чогултуп эле анан биринчи орунду алгандарга берип эле сон кылып өткөрүп коюшкан да. Анан биз деле ошенте берсек болот да. Анан кийин бир отуруп алып, аябай жакшы полностью карап, жакшы суроолор да, главный эң жакшы суроолор болсо эле калганын кылып кетебиз ары. Ал Үмүткө мен ал квиз найт жөнүндө билбейт экенмин, такыр ошону бир кыскача айтып кетпейсизби? Кандай болот вообще? Квиз найт дегенде мындай. Ооба, 3 раунд болот экен. Биринчи оңоюраак суроолор, мисалы үчүн мындай 3 варианты берилген, же болбосо оңой эле интернет деген эмне, же HTML жөнүндө маалыматың барбы деген сыяктуу эле бир оңой суроолор кетет экенде, где-то 5 суроо болот экен биринчи раундда. Анан ар бир суроо кагазга жазылып, мисалы үчүн 10 команда чогулса, 10 команданы 10 башка столго отургузуп, тоголок болуп отуруп, алар командная работа болот да, алар ар бирине кагаз бланка дайындашыбыз керек да, биринчи суроо деп бланкасын, ошол бланкага жоопту жазып туруп, анан 1 мүнөттүн ичинде жоопту жазат, анан чогултуп алыш керек да, бүт карап турабыз. 1 мүнөттөн ашык убакытта кайма кылбаш керек, кетирбеш керек. Анан баарын чогултуп алгандан кийин анан вопросту окуп, анан ответин айтат да. Анан кимдики туура болсо ошого балл кошулуп кете берет. Анан экинчи раунд болот. Андан кичине кыйыныраак суроо келет, мисалы үчүн. Дагы Wi-Fi'ды ким эң биринчи Wi-Fi'ды ойлоп тапкан аял ал ким болду эле деген сыяктуу, ошол аял жөнүндө көбүрөөк маалымат бериш керек да. Или Центральный Азияда абдан инфраструктурасы өнүккөн кайсы мамлекет дегенде, по идее Казакстан деп жооп беришти, бирок элдин саны көп болгондуктан Өзбекстан биринчи орунда турат экен. Ушул сыяктуу мындай бир талашып анан бирок доказать этти бирөөлөр. Ошол сыяктуу суроолорду дайындап, анан үчүнчүсүндө аябай андан да оор суроолор келет экен да. Анан ошентип анан ошого жараша балл берилет экен. Биринчи раундтун суроолоруна 1ден балл берилсе, экинчи раундтукуна суроолоруна 2ден балл, үчүнчү раундтукуна 3дөн балл берилип, ушундай форматта өтөт экен. Анан ортодо бир аз эс алып келип, анан кийин жеңүүчүнү аныкташат экен да. Ошо бизде баарыбыз эми командная работа, командный дух менен окудук го. Бул оюнда ошо командный духту, командада иштегенди үйрөтө турган нерсе экен да. Гана что, где, когда сыяктуу, бирок көп командалар өз-өзүнчө болуп отурушат экен. Ушундай квиз болот экен. Кыздар, Андан кийин хакатон өткөрсөк болот. Ал болсо бир сайт же бир нерсе ойлоп табыш керек экен да, бирок ал 3 күнгө созулат экен да. Биринчи күнү мындай прототипин кылып, анан эметип, анан үчүнчү күнү чыгарып, анан презентация кылышат экен командалар. кыздар. Неме, мен чыгып кете берейинби? Багира, неметип организатор кылып койсом интернет жакшы элеби, Андан жакшы эле кеткенге. Анан бир нерсени айтат элем да, Үмүткө насчет LinkedIn да. LinkedIn'де жана open to work деп турбайбы, Ооба. Ну, сейчас тенденция идет open to work деп жазбаш керек да. Потому что деген как бы жумуш сурагандай болосуң да, работодательдергечи. Ал жерде дагы башка неме бар, 3 нерседен выбирать этсе болот да. Бирөө open to work, бирөө болсо для рекрутинговых компаний или для тех людей, которые ищут персонал. Именно вот ошол элдер иштеп аткан депчи. Анан open to work болгондо, может быть, неме да, эми, я не знаю, может быть, это по-другому, так как я в Европе живу, эметем, бул жакта ошондой тенденция, да? Потому что open to work деп, или сен аябай мындай чоң эмеде болушуң керек, или у тебя такой нетворк прям огромный болуш керек да. Анан
вниманияны жанагы профессиональный постторго көңүл буруш керек да. Мен LinkedIn'ди көп колдонбой калдым последнее время, потому что жумушу жок калган жокмун да, поэтому кереги жок болду. А бирок на самом деле LinkedIn'де постторду жазып туруш керек да. Например, если у вас project management, работаем, вот начало работы там такого-то проекта, идея такая, деп. И чем больше комментариев будет, чем больше реакций будет, тем лучше, да? Ошону аябай неметип коюңуздар, те, кто будут составлять LinkedIn, хорошо? Мен Рахмат, Лизеже. Багирага берип коеюнбу же Үмүткө берейинби, кимге берейин? Үмүт интернетиңиз стабил болсо сиз ала бериңиз, меники өчүп калышы мүмкүн да. Ишенич жок. Макул. Интернетим На всякий жакшы. случай. Окей. Все, Рахмат, про Лиза. организаторство кыздар мени кечиресиздер. Пока, Чоң всем рахмат, Лиза. рахмат за всю информацию. Айгерим, Үмүт, Багира, всем девочкам. Сизге да рахмат, Лизеже. Анан кыздар онлайн өткөрсөк дегендерге деген аны да ойлонуп көрөлүк. Эгер ошону кыласак, конечно, онлайнда өткөрүп көрөлү, офлайнда өткөрөлү, эки тармакта тең өткөрө берелик да, ошондой болот бекен да изилдеп чыгалык. Суроолор, чтобы эч ким мындай эме списывать этпей турган деңгээлде кылыпчы, чтобы адилеттүү деп. Онлайн өткөргөндө, офлайнда болсо эми списывать эткенге мүмкүнчүлүк болбойт. Телефон эч ким колдонбойт, ушундай нерселерди алабыз да эске. Сонун кылып өткөргөнгө эми тажрыйбабыз кичине болсо да өсүп келатпайбы? Анан жакшы эле өткөргөнгө эме кылат болушубуз керек деп атам да. Кудуретибиз жетет болуш керек деп. Сонун болмок, анда Үмүткө ошону бир сыйра жакшы аммазгабат этелик, пост чыгаралык, кыздар катышабыз саат мынчада деп. Анан мындай форматтагы жумушту кыздар онлайн туура эмес болуп калат, анткени биякта башкаттан жооп берип анан мындай честно өтүш керек да. Анан онлайн турганда клик этип таба аласың, баркат не получается да. Ооба. Так онлайн жанагы бизге ким Бермет Тусманбетова ушундай хакатондорду кылып турчу да, жана эмелерчи. Эмнеле каху эле бир оюнду ойнотуп. Ошондой өзү сайттар бар экен, бат анда эч ким списывать эткенге жетишпейт да. Өтө бат жооп бериш керек, ошондой бир бизде эмелер болгон оюндар. Ошолорду дагы кылсак болот, бирок эми ал бизге көбүнчө офлайн кылсак Кахут точно Айгерим, мен ошону эстей албай атпайм, ошо Кахуттан кылып турчу. Бирок биз мындай кылып анан бир деңгээлге келип алсак деген ойда, биз дагы бир өзүбүздү заявить этипчи, мындай ушинтип эле чыгып атышпайбы, аз-аздан болупчу. Биз дагы ошентип өзүбүздү заявить этип, биз да барбыз деп чыксак, эмнеге болбосун, ошон үчүн ушундай нерселерди уюштуруп, кичине башы көрүнүп калгандарды чакырып, биз дагы өзүбүзгө контент жасап, аракет кыла берели. Ооба, кыздар ошо айтиде, чөйрөдө вообще неме унчукпай отурган болбойт экен да. Сөзсүз кыймылдап туруш керек. Унчукпай отура берсеңер ошол ойдон калып каласыңар. Ооба, мынакей Алина эжеде аябай идеялары көп да, биз ошо чогулуп junior PMs деп эме кылып атканбыз, иштеп, иш издегенге бири-бирибизге поддержка кылыпчы. Мен Айгеримге да кошулам, ошо бири-бирибизге билгенибиз менен бөлүшө берелик. Анан баарыбызга иш таба алат. Жана башында Үмүткө суроо берди эле кыздар, мен башка кызымдын телефону менен кирген үчүн ал суроо өйдө чыгып кетти да, компьютерден чыгып калды. Эсиңиздеби, ким сурады эле? Билбейм, мен ошо туура эмес бир жер басып алдым да, анан чыгып кеттим мен дагы, анан кайра кирбедимби. Тема боюнча кыздар Үмүткө, Айгеримге суроолоруңуз болсо бир сыйра бергиле. Анан Темага байланыштуу 40 стабильно отуруп бердип, чоң рахмат. Өзүңүзгө пайдалуу болду, Айгеримге чоң рахмат, Үмүткө. Записи бар, записин Лиза жүктөп койсо, анын акырынан башынан көрбөй алгандар карап көрүп аласыңар да.
ооба. Ошол эжекелер жакшы туруңуздар анда Багирже жолугуп кызыккандар ошо мен кызыгып атам, киз найт өткөргөнгө деп жазып кое бериңиздер. Анан азыр. Ошону кылып аракет кыла берели. Азыр кызым, азыр. Хорошо. Анда эме кыздар биякта Алина, Айгеримге айтып атат, Шагүл Камболот кызы сиз барсызбы? Шагүлдүн дагы работалары чын эле жакшы да. Шагүл жокко. Шагүл бар экен. Үмүтка Шагүлдүн микрофонун күйгүзүп берип коесузбу? Азыр. Бир Кызым, азыр. Мына келип отур. Азыр 1 мүнөт. 1 секунд. Ой, азыр сен кашо. Мынакей. Эме доступ бердим. Багир эже саламатсызбы? Барыңыздар саламатсыздарбы? Айгерим сизден суроо узатып атат сизге чатта. Кандай суроо экен? Шагүл Камболот кызы Меники көбүнчө эле иллюстратор менен өзүм самоучка болуп ошол жактан үйрөнүп атканым үчүн. Ошону көргөзүп берейинби азыр? Элиңиз. Сиз пока настраивать эткиче Бактыгүл, сизде суроо барбы, Бактыгүл? Эсенбекова. Бактыгүлдө суроо бар экен. Айгеримге да суроо бар экен. Бактыгүлдө суроо жок экен. Үмүтка демонстрация уруксат берип коесуз го, Же бар экен демонстрация? Азыр. Азыр мен эме кылып коеюн, Бул Шагүл деген кыздар азыр эме идея жөнүндө 5 мүнөт сүйлөшүп коелук, ошол менен бүтүрөлүк бүгүнкү жолугушууну. Кимде кандай идея бар, дальше кандай өнүгүп атасыңар, команда катары кандай кылып иштесек болот, ошолорду айтсаңар, мазмун көңүл көрөлүчү бир сыйра. Мен эме сделать организатором боло берейинби же? Азыр безопасность. Шагүл демонстрация экраны разрешение берилип турат. Хорошо. Шагүл демонстрация кыла бериңиз. Багир эже, сиз компьютерден кирип атасыз да, Ооба. Анда сизге организаторствону берип койбойбу, чтоб эме болуш үчүн тиги. Сохранить этиш үчүн. Хорошо, мен берем. Ошентейин. Шагүл угуп атсаңыз реакция кылып коюңузчу. Саламатсыздарбы? Мынау экраным көрүндүбү? Ооба. Мен портфолио түздүм, Тилдадан түздүм. Өзүм анан ошо мен сөзгө жокмун, ошончо өзүм жасаган жумуштарымы киргиздим. Что такое? Тут микрофон работает. Сиздерге көрүнүп атабы? Ооба. Иди отсюда. Ошол биринчи кечээ биз команда боюнча жолугуп өзүбүз бир сыйра билгендерибиз менен бөлүшөлүн деген болчубуз. Могул жерге Инстаграмга могул жерге сайт коюпчу. Мындай кылып ачып, ушуну жасадык. Могул жерден өзүбүздү заявлять этипчи. Вот. Могул жерге резюме Behance Dribble деп. Анан могул жерден ошо портфолио, анан
резюмени жасап чыккан болчумун. Резюмени көрбөсөйүн. Резюмени мурун жасадым эле. Мындай кылып. Ошо өзүм ошо иллюстраторда жасап, ошол жактан үйрөнүп жасаган иштерим. Мына жерде ошо бардыгы эмес, мына бул жерде дагы анан еще дриблга дагы киргиздим. Дриблда эме бар экен. Ошо ар бир сайтка киргизип атканыбызда ошол сайттын канча размери канча экенин билишибиз керек экен. Мисалы үчүн мына жерде 800 жана 600 экен да. А мен башында билбеген киргизгеним үчүн мындай болуп калды. 1000 болгон үчүнчү бул Инстаграмга киргизген формат боюнча киргизип алып, туура эмес, ошол жерде учитывать этесиздер. Ошо угуп жатам. Ооба. Болду. Ошол жумуштарым бардыгы иллюстратор менен анан команда болуп иштеген боюнча жасаган иштерим бар эле, аны жакшынакай кылып киргизишим керек экен. Азыр айгерим жасап көргөздү го, ошол сыяктуу кылып киргизишим керек экен. Ошол анан бул жерде Behance-ке дагы киргизип башында баарыбыз ачканбыз го, окуп атканыбызда. Ошол жерде башында эле муналарды башында киргизген болчумун өзүм, окуп баштаганда эле. Мурунку жумуштарымчы. Ошо муналарды мурун башында немеге чейин жасадым эле. Ошо демилгеге чейин жасагам, окуп жүргөнүмдө. Анан кийин жасабай, азыр уже башкача болуп тартып калдым. Мына сыяктуу кылып. Окуп атам, азыр окуунун немесиндебиз. Барыбыз. Анан командада иштейбиз десеңиздер, албетте чогуу иштешим. Молодец, Азамат Шабыл. Это суроо Айселден иллюстраторга канча Кандай суроо кандай? Кандай суроо бердиңиз? Шагул чаттагы суроолорго жооп берип коесузбу? Иллюстраторга канча төлөп жатасыз дейт. Иллюстраторга мен YouTube'дагы бесплатный эле урокторду окуп жатам пока что. Анан өзүмдүн кызыгуум бар болгон үчүн ошол бесплатный урокторду пока что бесплатный уроктон окуп жатам. Анан бирок в будущем жакшы бир профессионалдан основаларын баарын үйрөнгүм келип жүрөт өзүмчө. Анан бир компанияга жумушка кирдим эле. Анан азыр ошо компанияда стажировка өтүп атам в данный момент. Анан ал компания пока стажировка өтүп турган үчүн мындай өздөрү суранышты да, не разглашениечи. Ошо анан ошол бир проект жасап атам ошол компанияда. Өзүм ошо жасап бүтүп көргөзүп, анан результат чыгарганда анан кийин айтам силерге, Кудай кааласа. Чоң рахмат, берекесин берсин. Ал дизайн боюнча бирок иллюстратор эмес. Ошо жазап жаткан азыр сүрөттөрдү тартып аткандарыңыздын ссылкасын чатка жөнөтүп койбойсузбу? Ошо инструменттин. Кайсы уроктордунбу же жасаган иштеримби? Иллюстратор жазып аткан алдыгы сүрөт иллюстрациялар жасаган инструменттинчи, Шаймандын. Бекер жасап атасызбы, ошонун ссылкасы барбы, шилтемеси? Жок, ар кандай азыр ар кандай гана мынауке бесплатный мына жакта иллюстратор өзү издеп эле YouTube'дан эле карап жасай бересиздер. Аябай көп го. Кандай жасагыңыздар келсе. Кандайсыз?
Жана эме тил билдикин жасап бердиңиз эле го. Ошону өзүңүз колуңуз менен тарттыңызбы же фрипиктен алдыңызбы же кандай жасадыңыз? Ошону айтып бериңизчи, сураныч. Мен да ошол жасашты үйрөнүп алайын дедим эле да, ошол приложенияга чогулантканга эме болсо Мынау Adobe Illustrator'дан кызым да тартып катып элем жаныңачы. Жакшы болот эле тартып. Шагүл запись этип калды го, угуп атасызбы? азыр мынау тил билди ачып көргөзүп берип атам программаны менен жасаган ишимди. Бул программаны көчүрүп, бул онлайн эмес экен да, Figma сыяктуучу. Буну көчүрүп алат экенсиздер, программисттер өздөрү көчүрүп берет экен. Анан ошодон кирип, мынакей. Экран көрүнбөй жатат. Экран көрүнбөй жатабы? Атып турат да. Adobe Illustrator'da мыльный пузырь турат. Азырчы? Жок, запись этип калды окшойт да. Азыр. Саламатсыздарбы? Тиги Мач? Adobe Illustrator'ың сиздики платный беже? Көрүндү? Эмич? Көрүндү, Шагүл. Всё тогда. Мынакей туруп атат. Жок, платный эмес. Же платный бекен. Бул менин азыр ноутбук күйөөмдүн мемеси. Мен анткени канчасын көчүрүп көрдүм, платный болуп атат да, вообще иштегенге неме бербей койду да. Мына ар бир слоюн өзүнчө жасап чыгат да, будачы мындай болот. Ручкалар менен жазыпчы мындай болуп. Көрүнүп атабы? Мынакей. Шу сыяктуу. Мындай жасалат. Сабактардан көрүп жасадым да, мына мен бүгүн дагы жасадым эле мыналарды. Ар бир детальдар көп да, ошону бирден үйрөнүп чыгыш керек экен. Аны мен башынан баштап үйрөндүм, бир айдай, 2 айдай үйрөндүм окшойт. 1-2 сабактан кийин жакшы эле жасап каласыздар. Анан ушундайларды киргизип эле, мына мемеден эле өзүңүздөрдүн как мына сыяктуу эле как мына про сыяктуу өзүңүздөр сатып ала турган жумуш кылып киргизип берсеңиздер, өздөрү сатып алышат экен. Жумуштарыңыздардычы мындай кылып киргизип койсоңуздар, мисалы үчүн, анан сатып ала беришет. Секинден. Ал тура берет экен өзүңүздөрдүн портфолиоңуздардачы. Коммерческий болот да. Өзүңүздөрдүн авторский правоңуздар болот, өзүңүздөр как фрилансер катары дизайнер болосуздар ошондо. Өзүңүздөрдүн наны алайын десең, өздөрү сразу мынча сом деп айтып турат да. Ошо бизге дагы жаңы изилдөөчү жаңы тема да, NFT деген тема бар экен да, кыздар. Ошо авторский право, ошол ушундай платный өзүңөрдүн придумать эткен нерселериңерди аркылуу акча тапсаңар болот экен да, продавать этип. Ошо NFT темасын изилдеп көрсөңөр, мен бүгүн ошону изилдеп баштадым да. Тоже интересный. Ошо жана эмеден чыгып аткан Behance-тан. Биз эме кылып атат да, шаблеже фрипиктен жүктөп, ошондо баягы иллюстратордун файлы бар экен. Алып эле ар кандай иллюстраторду алып, ошонун үстүнө баштарына калпактарды татып чыктык да. Анан иллюстраторлордун үстүнө. Ал неме болуп калат да, плагиат сыяктуу болуп калат. Өзүңүздөрдүн ооба, ошондой болуп калат экен. Анан сиз кантип тарттыңыз эле деп, ошол мен сиз экениңизди билбептим да. Ошол эменин автору. Мен билип атпаймынбы? Сону чыккан.
бизде мисалы үчүн Behance деле, Canva'га деле, Dribble'да деле, анан любой сайтка киргенибизде Adobe Stock деген бар өзүнчөчү. Дагы көп бар. Мына Unsplash'тен өзүнүн сатып ала турган дагы мемеси бар го, фотолору. Dribble'да дагы бар. Ошолордун бардыгындагы мисалы үчүн булар менен атайын Dribble'да өздөрү канчалык жакшы меме киргизе берсең, дизайндарды киргизсең, өздөрү чакырышат экен, өздөрү элечи биз менен чогуу иште, биз менен иллюстраттарың, мемелериң, дизайндарың жакшы экен, веб дизайн багындай мемелерди, макеттерди дагы чыгарабыз го. Ошолордун бардыгын өздөрү көрүп, анан жакшы экен, сен биз менен иште деп, ошолор менен контракт түзүп, алар кандайдыр процентин алып тургандан кийин сен работаларыңды как меме катары жасап коюшат экен. Платный катары коюп коюшат да. Анан алар адамдар өздөрү сатып ала беришет. Ошо кыздар иллюстрацияга кызыгып аткан кыздарга кеңеш да, NFT темасын изилдесеңер, бул жана Анан бирок бир эле иллюстрация эмес, бирок мына жерде дизайндар дагы, мыналар дагы өзүбүз, мисалы үчүн мыналарды карап, мыналар өздөрү сатып алса дагы болот да, ушундай кылып жасап берем, анан кийин же болбосо ушунарды өзүңөр сатып алгыла менен деп дагы ушинтип коюшат экен. Анан еще мындан дагы айтайын деген болчу. Мына мисалы үчүн көрдүңүздөрбү, мына лаборатория, мына жерде командный работа. Ушундай командалар көп экен да. Dribble'да особенно мынакей команда болуп иштешет экен. Анан бизди нанимать эткиле, биз мындай жумуштарды аткара алабыз. Бизде полностью мындай мемелерибиз бар. Биздин команда мына участниктерибиз мынанча депчи. Мына жерде көргөзүп, анан участниктерге мыналарды меме берип, ошолор жөнүндө дагы маалымат, ошолордун да портфолиосу берилет экен. Ошолорду дагы изучать этип чыктым эле. Мынакей. Ушундай чыгарса дагы болот экен. Атайын команда түзүп, команда менен чогуу иштеген жумуштарды дагы киргизип, чогуучу. Анан мынантип команда боюнча дагы алабыз десе болот экен. Ошо, рахмат. Чырактын бир команда болуп алып, ушундай кылсаңар да дополнительный работа болот экен, Ошондой болот экен. Бул жерде Dribble'да аябай көп экен командачы. Анан еще мына жерде про бизнес дегени атайын өздөрү төлөшөт экен мына жерде. Какой-то бир сумма төлөгөндөн кийин сени постоянный биринчи страницаларга чыгарып турат экен. Кандай бир кайсы меме киргизсең дагычы, кандай макет киргизсең, кандай пост чыгарсаң дагы, мынакей. Ошентип өздөрү киргизип турат экен. Ошо про дегендери ошол мыналар. Анан мына команда деп турат. Ушулар командный работалар. Мынакей. Анан мына жерде атайын пример из практики деген, булар ошо командада иштеп, биз именно ушуларды жасап бердик деп чыгарышат экен. Мынакей. Команда. Аябай көп экен команда депчи. Ошентип иштесек дагы болот. Ошо да кааласа. Бизде аябай көп го аракетчи эле жерлер. Чоң рахмат, Шагүл. Тоже полезная, да, информация была. Айтканымды кайталап тиги Шаршен деген киши бар эле илгери, кайталай берип макалатка алган Шаршен деген. Баягы эле мен айтайын да, стажировканы биз мындай деңгээлге жетиш үчүн Салим айткандай жанагындай наработать надо, да? Чувство вкуса, чувство стиля, вообще биз пока үйрөнгүчөктү булар трендтер өтүп кетип атат, биз буларга жетиш үчүн артынан чуркап жетпей атабыз. Ошон үчүн стажировканы өзүбүз жасап бериш керекпиз да, бат-баттан көпкөттөн өзүбүз аракет кылсак, эме депчи. Насмотренность керек. Биз аракет кылып көрдүк го Демилгеден, Чырактан деле мындай даяр көрүнгөндө, оңой көрүнгөн менен абдан оор жумуш турбайбы болчу. Канча мудборд чогулткан эле кандай чоң менет керек. Мындай даражага жетиш үчүн стажировкада бышыш керек булга. Ошон үчүн баягыдай эле бир нерсе айта кетейин. Мына жерде жумуш аткарып атканда не только пример из практики, өзүбүз деле азыр бир проект жасайбыз,
деп жатабыз го команда боюнчачы. Какой мисалы үчүн редизайн деле мисалы үчүн өзүбүздүн эле желаниябыз го. Ошолорду деле редизайн деп жасагандарыбызды чыгарыпсак болот. Анан еще именно не только из практики жөн эле жасап какой-то бир товарларды дагы жасап өзүбүздүн мындай креативностьтарыбызды көргөзүп жасап киргизе берсек, канчалык изденген сайын ошо көбөйө берет да немебиз. Скиллерибиз. Ооба да. Ошо кыздар, дагы кимде сөздөр бар, ким айткысы келип атат, ким сүйлөгүсү келип атат? Татана сиз сүйлөйсүзбү? Чоң рахмат Шагүл. Рахмат барыңыздарга. Ишиңизге ийгилик. Буюрса давай чоң иштерди иштешебиз буюрса. Кудай кааласа. Тема боюнча кыздар суроо жок да, Башка суроолор болсо демилген чатына жазсаңар болот, анан бирок предпочтение чөйрө платформасына да. Общениянын баардыгын, баарлашуу, пикирлешүү, сунуштар, баардык нерсени, идеялардын баардыгын ошо чөйрө платформасына катталып алып, ошол жерге активный жашоо кылгыла да кыздар. Биз да азыр ошо чөйрөнүн платформасын иштетип алсак, элдер ошол жака көп кирсе. Нуржан дейт. Айгеримка, вы задаете, да, вопрос? Можете поделиться про процесс подачи на работу? Нуржан Сатыбалдиева. Тоже сильный дизайнер, оказывается, да, у нас Чиракта? Нуржан Сатыбалдиева чыгып кетти го, жокпу? Бар экен. Нуржанка, микрофонуңуз күйдүбү? Нуржан чыгып кетти, девочки. Жаңы эле микрофон күйдүп. Нуржан, угубай атасыз. У вас включен микрофон, но мы вас не слышим. Силерге угулуп атабы кыздар? Ооба, угулуп атат. Нуржан, мы вас не слышим. У вас включен микрофон. Сейчас Нуржан кайра кирсин, кыздар. Нуржан да жакшы күчтүү дизайнер болуп келатыптыр буюрса. Здравствуйте, слышно? Да, слышно, Нуржанка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я тоже UX-UI-дизайнер. Сейчас тоже активно ищу стажировку, может быть, даже работу. И в данный момент сейчас работаю над одним проектом. Ну, это бесплатно, так как, ну, первый раз, и показать, на что способна получится или нет. Вот. Сейчас пока занята этим и ищу стажировку. Вот подаюсь, все, что вижу, туда и подаюсь, на самом деле. Может, какие-то определенные вопросы есть? Про вдохновение, в общем, про дизайн расскажите. Кто-то, Айгеримка, задал вопрос. Да, она меня тут очень нахвалила. Вдохновение — это вот про насмотренность, я думаю. Надо смотреть на разных платформах работы.
Вот смотрите, если даже писать Behance, допустим, вы ищете сайт лендинг, да, вы пишете в Behance, выходит одно, в другие платформы одно. Но вот если писать в целом Google, то тоже вот очень разные платформы, которые мы даже не знаем, или существующие сайты уже. Вот очень много, ну, несколько дней, неделю можно просто потратить, чтобы посмотреть на разные сайты, что-то, что приглянется к вам, может, что-то определенно вы искали, какую-то там фигурку, допустим, или цвет, как будет сочетаться в данном сайте. Вот исследование, насмотренность, я думаю, очень вот больше времени занимает это. А потом уже подбираешь, смотришь на цвет и фотография, допустим, на главной странице. Вот таким образом идет процесс. Вот. Спасибо, Нурджанка. Спасибо вам. Извините, мы вас врасплох застали, да, оказывается? Да, да, и что меня зовут? Чоң рахмат, но, девочки, мы должны, да, быть готовы. Если вас на работу возьмут, вы должны уметь себя, любой это неожиданная ситуация продать, да, уметь продать себя. Да, это точно. Так что IT нас из мамаш превращает в продажных душ. Продажные женщины. Как можем, вертите, да? Ну что, девочки, это, конечно, все шутка. Чоң рахмат, қыздар. Мен ертеңге тоқтатпауға харакет қылалық, өсөлік, өнігөлік, ел іштеріске пайдасы тисін, үй бүлөбүзгө балдарыбызды асыр берелик, балдарыбызды келечектен артта калбай. Чын эле карап көрсөк, кыргыздар как нация, мы в такой уровень аябай төмөн болуп баратат да, и если учитывать всемирную глобализацию, учитывать вот эти всемирные вот эти развития экономические, может даже общая картина мира развития қарасақ, Кыргызстан на каком? Первое место с последней, да? Это, если считать с конца почти что. Везде единственное богатство люди, да? Мы должны вот движение такое создать, шумиху такую, кипиш создать, что действительно мамочки взялись за IT, и они что-то делают, стараются. Да? Ошо кыздар, чөйрөгө киргенди унутпагыла аракет кылабыз. Менде бүттү. Сиздерде бүтсө токтотолу. Дагы ушундай жолугушууларды кылып туралыбы? МПде чатта суроо болду, СММдин кыздарын издеп көрөлүк. Эгерде ал макул болсо, ушундай портфолио толтуруп, резюме жумуш жөнүндө СММчилерден таап келебиз буюрса. Бирип катышкыла, бөлүшкүлө, ошо кыздар. Менде бүттү. Кимде суроо бар, акыркы микрофон берейин. Бүтті, суроолор бүттүр. Чоң рахмат кыздар келгениңерге. Тартымда уялбай аракет кылып, резюмеңерди толтура бергиле. Балким пешенеңерге жазылгандыр. Жакшы нерселер болуп кетер, буюрса. Чоң рахмат. Айгеримка, большое спасибо. Үмүтка. Чоң рахмат. Лиза, спасибо большое за зум. Кыздар, барыңарга рахмат. Респект. Жакшы жатыңыздар. Үмүтка, чоң рахмат.